Коррупциялық схемадан шыға албай, жеп атқан тамағыңарды елдің саламаттығы үшін бөлішкенге келбей жатты. Мен тура айтайын, талап айтайын. Эмне себептен мыйзам аткарылбай атат? Эл өкүлү ачуусу келгендегидей эле абал Жалал-Абадта жаралды. Анткени Кыргызстанда жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам апрель айында ишке киргендиги атайын түшүндүрүштери мына ушул жерде болгон. Бирок абал мындан 8 ай мурун кандай болсо, ошондой эле 1 жыл иш жок. Биз бүгүн дагы келип катышып атканыбыздын бирден бир себеби биз мына эртең бул маселени комитетке коюп көтөрөбүз. Ар бир ректор, сиз Эркин Садырбекович баш болуп, там ошол жерде токтом менен биз жыйынтыгын көрөбүз. Себеби биз баарыбыз мыйзамды сыйлашыбыз керек. Мыйзамды силер баш болуп сыйлабасаңар, жөнөкөй калктан каяктан биз требут этебиз. Кыргызстанда билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттер жана эмгектенип жаткан жарандыгы жок адамдар медициналык камсыздандыруу үчүн каражат төлөө жагы мыйзамга чейин өз эркинде болуп келген. Өзгөртүүлөөдөн кийин анын төлөө жагы милдеттендирилген. Бул боюнча президенттин облустагы өкүлүнүн буйругу да чыккан. Ал деле абалды оңдоп жиберген эмес. Октябрда 256 өкүлдүн буйругу менен дагы тиешелүү бул жерде окуу жайлардын жетекчилерине баарын тапшырма берилген. Ошондой эле ар убакта андан сырткары дагы мына Ахмат Самарбековичке мен айтып аттык жолугушуп. Эртең жылдын жыйынтыгы келип атат. Эгерде жылдын жыйынтыгында ушу милдеттүү түрдө камсыздандыруунун саны төмөн боло турган болсо, тиешелүү чара көрүлөт деп айтып атышып, бул боюнча байма-бай мен Ахмат Самарбековичке айтып аттым. Ким өтпөй аткан болсо, жазуу түрүндө кайрылыңыздар. Но ушу күнгө чейин бир да жазуу түрүндө же окуу жайы, же жогорку окуу жайы, же бир орто окуу жайда моундай өтпөй деп, мына бир күнгө чейин бир дагы сиз жазуу түрүндө да алып келген жок да, туурабы Ахмат Самарович? Же келдиңизби? Келинген жок. Каттоодон өтүп камсыздандыруудан өткөн чет өлкөлүк студенттерге медициналык кызмат көрсөтүүдө жана амбулатордук дарылануу үчүн дары-дармек алууда жеңилдиктер берилет. Дээрлик 54 ар кандай изилдөөлөрдөн акысыз өтүшөт. Бул боюнча жогорку жана орто окуу жайларындагы түшүндүрүү иштин начардыгы жана маалыматтын жеткиликтүү эместиги гана мында тоскоол болуп жаткандыгы белгиленди. Сиз айткандай ошо туура эле бүт ар түрдүү жолдор менен азайтыш жөнүндө маселе болуп атат. Ата каршылык жок. Мындайчы жок, өтпөйбүз деген нерсе жок. Баасына гана алышты. Ошо элчилик менен чечебиз тигүү деген нерсе менен. Экинчи маселе эми сунуш катары биз эми бүт баарын түшүндүрүп айтып атабыз. Сунуш катары мен алып айтып кете турган нерсе бул жерде мыйзамда менин оюмча өз каалоосу менен деп жазылып калган да, ошон үчүн ошол нерселер жок да. Милдеттүү да. Мында жакшы экен анда. Жок, ошентип мен алып атат да, бизге да алып туруп студенттер. Жетекчи катары карабайсызбы мыйзамды? Карап атабыз мен. Кайерде турат ошо өз каалоосу менен? Мыйзам менен кандай экенин билишпейт. Жыл аяктап бара жатса дагы эч бир жыйынтык жок болуп жаткандыктай мындай тегерек столдор аймактарда кайрадан уюштурулууда. 54 жогорку жана орто окуу жайларында биздин ошо окуу жайларында чет мамлекеттик студенттер билим алып жатат. Биз менен ошо келишим түзгөн саны бир 34 болду. Калган ошо 20дан тегерегиндегиси азыркы күнгө чейин келишим түзүлдү. Биз ошо мыйзам чыккандан баштап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бир нече жолу кезигүүлөр болду. Ошого карабастан мындайча айтканда мыйзам так аткарылбай атат. Мыйзам аткарылбаган, иштебеген жерде тартип жок. Мында кайдыгер мамиле жасагандарда чара көрүү болору эскертилип кетти. Эске салсак, Жалал-Абад облусу боюнча 5 жогорку жана 21 орто окуу жайлар бар. Анда жалпысынан 3,5 миңге чукул чет өлкөлүк студенттер билим алышат. Бирок алардын бири да медициналык камсыздандыруудан өткөн эмес. Гүлжан Амандоева, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.